Мен YouTube каналыма кош келиңиздер. Маскалар рубрикасын улантабыз. Бүгүн сиздердин алдыңыздарга мен терини агартуучу масканын рецепти менен бөлүшмөкчүмүн. Ал үчүн бизге петрушка, каймак жана лимондун ширеси керек келет. Биринчи биз петрушканы аябай майда эзип алабыз. Петрушкадан көп микро-макро элементтер ар кандай биздин терибизге керектүү, тери эмес деги эле ден соолугубузга аябай пайдалуу микроэлементтер көп болгондуктан петрушка тамакка эле эмес ар кандай косметиканын курамдарына жана ушундай эле үй шартында колдонуучу сокторго, смузилерге же болбосо маскаларга дагы ушундай кенен коюлуп келет. Мынакей биз камдап алдык. Болушунча майда кылып алганга аракет кылыңыздар. Петрушкадан бир чоң кашык менен бирөө жетиштүү болот. Экинчи бизге каймак керектелет. Каймактан дагы эгерде бетиңиздерге коюп аткан болсоңуздар бир кашык, чоң кашык менен салсаңыздар болот. Эгерде мойнуңузга, декольте, бет чогу же колдоруңузга коюп турган болсоңуздар, анда өзүңүздөргө керектүү көлөмдү алсаңыздар болот. Биз азыр бетке жасачу эле көлөмдү көргөзүп жаткан. Каймак көп учурда терибиз кургап, терибизде ар кандай тактардын көбөйүп кеткен учурларында биз каймакты кенен колдонсок болот. Каймактын ордуна кефир же болбосо айранды да кошуп койсоңуздар болот. Үчүнчү курам бул лимон. Лимондун эң керектүү ингредиенти бул курамы L-абсорбин деп аталат. Бул өлгөн терилерди тазалап, биздин терибизди жалтыратып койгон касиетке ээ. Лимон ширесин дагы бир чай кашыгы менен алып алсаңыздар сизге жетиштүү болот. Мына ушул 3 курамды аралаштырабыз. Аябай жакшы аралаштырып алгандан кийин бул даяр болгон масканы 15-20 минутага өзүн коюп коюшубуз керек. Анткени бунун курамындагы ар кандай витаминдер бири-бири менен кошулуп, биздин маскабыздын курамы туура даярланыш керек. Андан кийин бетибизди таза жууп, андан масканы коебуз. 15-20 минутта кармагандан кийин жылуу суу менен терибизди жууп таштап, сиздин териңизге туура келе турган үй шартында өзүңүз колдонуп жүргөн бет майды коюп койсоңуздар болот. Маскабыз даяр болду. Масканы жумасына 2 жолу же болбосо 3 жолу колдонсоңуздар болот. Кимдин терисинде майда бырыштар, каратактар жана сепкилдер болгон болсо, анда ушул масканы үй шартында жасап көрүңүздөр. Кийинки рубрикада кандай териге масканын рецепти менен бөлүшөрүмдү комментарийге жаза кетиңиздер. Сиздин териңиз кандай болсо жана сиз кандай көйгөйдөн арылат элем десеңиздер, анда комментарийге жазыңыздар. Сиздин комментарийиңиздин арасынан биз атайын териге тууралап масканын рецепти менен бөлүшөбүз.